Кудайдын чакырыгы. 2-май. Кээде биз суроону жооп алуу үчүн эмес, өз оюбузду тастыктоо үчүн беребиз. Мисалы, бир жакка бара жатышканда жолдошунан жубайы «Ушуну кийип барганы жатасыңбы?» деп сураганы чынында бул башка кийим кийчи дегенди билдирген белги. Лука жазган жашкаларда Ыйса мыйзамды мыкты билген адам менен сүйлөшүп жатып, Кудайды бүт жүрөгүң менен, бүт жаның менен, бүт күчүң менен, бүт акылың менен сүйүү, жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүйүү керектигин айтат. Анда тиги адам мындай суроо берет: менин жакыным ким? Бул суроо менен ал жакыным деген түшүнүктү кыскартканга, азайтканга аракет кылган. Башкача айтканда, ал кимди сүйбөй эле Кудай алдында туура бойдон кала алам деп сураган. Ошондо Ыйса эң белгилүү мисалдардын бири боорукер самариялык тууралуу мисалды айтып берет. Бир белгисиз адам каракчылардын колуна түшүп, катуу сабалып, өлүм алдында калат. Ошол эле жол менен өткөн дин кызматчы да, Левит да аны көрүп өтүп кетишет. Бирок самариялык аны көрүп, өз жолун өзгөртүп, жардам берүү үчүн токтойт. Бул мисалдан кийин Ыйса мыйзам окутуучуга карап, барып, сен да ошондой кыл, дейт. Мен үчүн бул чакырык сыяктуу угулат. Анткени Ыйса үчүн бул менин жакыным эмес деген түшүнүк жок. Биз баарын эч кимди бөлбөй сүйүүгө чакырылганбыз. Чакырымдарды басып өтүүгө даяр болгон сүйүү бизди башкалардан айырмалаган белги болушу керек. Жүрөгүбүздөн чыккан сүйүү жан дүйнөбүздү толтурган андан да улуу сүйүүгө болгон жооп.